Былтыр 23 баш Россия Федерациясынан айырчылык парада алып келдим. Барды паспорту менен, свидетельствосу менен ал тонажындар бооз келди. Анын апасынын канча сүт бергенин, чоң апасынын канча сүт бергенин бардык данныйлары бар. Мен ушуга былтыр кайрылдым эле. Былтыр кичине азыраак жер берип коюшту биздин эмелер чоңдор, бирок мен кайрылып атам да кошуп бергиле 15 гектарды. Өзү жакшы кормовой база түзбөсөк болбойт экен. Мал чарбасы малдар айныкса берсең берет сүттү. Азыр сүттү өндүрүп атабыз. Үмүткө базаркондо эмеге заводко тапшырып атабыз. Кудай кааласа 56 сомдон алып кетишип атат. Өзүбүз апарып берип атабыз. Эми азыр жакында бир проект болду. Жалал Абадтан азыр мен чыгып кетти. Ал проект бизге танкер, сүт муздаткыч алып берген жатышат. 3-4 күндө коюп беришет Кудай кааласа. Анан дагы бир $2000 материал берип атат, навес салгын деп. Бирок болуп атат. Бирок биздин мамлекет жактан кичине колдоо болбой атат да. Мен президентиме кайрылып кетет элем. Урматтуу президентибиз өзүнүн фондунан же Тилек мырзага кайрылып кетет элем. Губернатордун фондунан кичине жардам берсем, мага типовой кылып бир европейский стилде бир малкана салып, 100 башка салып берсе, мен да өз салымымды кошот элем. Бу ишке, иш-чарага мамлекет жардам бербесе, мал чарбасын өтө өнүктүрүү кыйын болуп жатат. Анан сиз акысыз сүт берүү планыңызды да айттыңыз да. Мамлекет мага берсе, мен мамлекетке эмне беришим керек деп айтышым керек. Мен Кудай кааласа келечек үчүн айыл өкмөттүн 1-садигинен баштайын деп турган жаш келечектерибизге бесплатный сүт берип 27-жылы. Анан кичине дагы путка турсам 28-жылы мектептерди кошо баштайын деп биздин ушу Ношко фермерлик чарбасынын пландары ушундай. Ошого былтыр фонддун жерине бербедилер, азыраак берип койду да. Буларга да рахмат. Акимибизге, аграр департамент башчысына, айыл башчысына азыраак берип койду. 8 гектар болду да. Ушу бир 10-15 гектар берсе дейм да мен. Ошолордун эсебинен сиздей болгон асылдыктуу мал чарбаларга, үлөнчүлүк чарбаларга мындай өзүнүн ишин көргөзө алган кооперативдерге биз кошумча жер бөлдүрүп беребиз. Буюрса сиз айткандай 10-15 гектар жерди мыйзам чегинде баягы тартипке ылайык карап беребиз. Анан мал сарай салуу үчүн эми бекер акча берилбейт. Эгер туура көрсөңүз, мына бул жерде ар кандай фонддор дагы бар. Өкүлдүн дагы областтык өнүктүрүү фонддору бар. Ошол жерден жана аз пайыздуу көп жылдык кредиттерди алганга долбооруңузду сунуштасаңыз карап көрсө болот.